менен Жанара ошо көптөн бери биз бала кезибизден баштап 22-23 жашыбыздан баштап доспуз. Анан Асис өзү живой профессор. Асис менен Жанара бир жөн эле суюк майга жанагы зверовой масладан салып жасайт, кызыл май. Казакстанга чейин кетет, Казакстандан кайра Кыргызстан сатып алабыз. Ошол кызыл майдын именно мынакей мен булардан алып кетип, менин балам барып жасайм, бронхит, астма, гаймат, бир жолу балам бети шишип бул жеринде киста бар деди. Мен ысытып туруп коюп менен чим кирип каккактын баарын алып чыкты. Өзүм мен хронический астма болчумун. Ошону ичип атырып, анан ошондон айыктым. Мына ошол кызыл май, мына зверовой масло, мына актору Жанара менен кийин турат. Андан сырткары именно ушул жөтөлгө биз эмнеге Кытайдын чөптөрүн, Кытайдын башка жерлеринин эмесин макташыбыз керек. Мына биздин адам баласы топурактан жаралгандан кийин жердин бетинде эмне өссө пендеге насип кылган. Мынакей мен Якутияга барып, бир Кытай менен иштешип, 23 наводенияда биз 5 кыргыз өлбөй келдик. 1 миллион калк өлдү. Ошондо мен кызыл оорубакка ала баргам, бакам да өлбөйт. Ошол бака менен мен диссертация жактагандай болдум, кызыл бака менен. Мына ошол эки жерде жөтөлүп эчтеке дары жок, айла жок. Жөн эле оливковый масло бар экен, оливковый маслога бир баш чеснокты салдым, кайнаттым. Кайнаткандан кийин ошону бир кашыктан ичип турдум. Жөтөлгө ошол жерде отурган кишилердин баарын дадыладым. Мен андай көп мындай табып боло элек болчумун. Мына 30 жыл болду. Андан мен өзүм рак менен оорудум, жүрөк токтоду, электрошок менен ойготту. Эртең менен моргтон ойгондум. Анан Кытайдын жана арактан жасалган чөбү бар го. Мен Жанарадан алам ошол тамырдын баарын, жанагы барбарис, алтын тамыр, анын ичинде шиповниктин тамыры болгон, девасил, севасил баарын кошом, түрүлүү жылаанды кошом. Жана эле Кытайдын бака жылааны бар го, түлүү бака кошом. Ошону менен мен мисалы үчүн өзүм рак менен ооругам. Мен аденокарцинома, лейкоплакия, эндометрия ушу düşөмөнүтен болуп операцияда болгом, химияда алгам, чачык, каш, кирпигиң баары түштү. Анан очередьте туруп, ким индивалидтер бери чыккыла дегенден мен чыга калсам бир кемпир өлө сөктү жумгалып. Өлгөнгө көрөйүн манналактай болгон, өлгөнгө көрөйүн бетиңен биттай калган. Сени кайсы жинди киши индивалид кылды деп бербе. Көрдүңүзбү? Кыргызстандын чөбү, Кыргызстандын дарысы. Мына 15-20 жыл болду мына мен ошо сахар болуп комага түшкөнүм, ошо тиги рак болуп ооруп айыкканым. Мына ошол бизден бүт мен Казакстанда да иштеп келдим. Мына бизде аябай билинбеген профессор арабызда эле, ичибизде, жаныбызда турат. Мына булар бала кезде эле ушундай Казакстанга барып, Асис ошол жака барып дары өткөрүп келчү. Мен булардан алып барып үйрөтүп атып үйрөнөм деген сөз бар го. Булардан элге үйрөтүп атам, өзүм кайра булардан үйрөнгөн эмелерим бар. Мынакей Жанаранын да ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар дегендей, мына Асистин кандай жардамы, Асис өзү илимдүү, билимдүү, ушундай чөптүн бүт түрүн, кайсы маалда алыныш керек, кайсы чөп кайсыга, неге